Руслан Мырзабекович, Данияр Жолдошевич, сіздер жооп берсеңиздер, жанагы райондук фондторго 30 миллион сомдончу. Ошол кандай болот? Магыз өткөн жазда айтылды эле 80% кредит, 20% өнүгүү депчи. Анан өткөндө Бактыр Келишевич, Адилбек Элешевичтер келгенде сураганда ал кайра алмаштырылды депчи. Ошол освоениясы кандай болот? Акча бөлүндүбү? Айбек Алтынбекович, бұл өнүктүрүү фондтор боюнча бизде 2 миллиард 16 миллион 23 жылга каралган. Бул боюнча толугу менен каржыланып атат. Жанагы сиз айткан пайызы менен азыр бүгүнкү күндө экономикалык проекттерге 20%ден кем эмес деп бөлүштүрүлүп атат. Калганы жанагы социалдык инфраструктураларга деп белинип атат. Ошону негизинде биз финансы министрлиги берилген өтүнмөлөр боюнча толугу менен биз ачып финансированиясын бергенбиз. Республикада каралган. Анан дагы бир нерсени айтып коюш тактоо үчүн элек. Билесиздерби, өткөн жылдарда бир 10 миллиондон ашып калса, 10 миллиондон ашып калса, жанагы өнүктүрүү фондунан дагы кошумча берилбечи да, ошо расчет боюнчачы. Азыр бүгүнкү күндө ошо порогду 15 миллионго жеткирдик. 15 миллионго чейин өзүнүн недрлары жетпеген болсо, биз кошумча беребиз. Эгерде 15 миллиондон ашып калса, анда берилбейт. Ошондо бизде 3 район былтыр кошулбаган болчу, булар 10 миллионго ашып кеткен болчу. 10 миллион 500 болуп калса, кошумча фонд развитияга берилбеген, ошондой болчу да. Анан бүгүнкү күндө тартиби башка болду, 15 миллионго жетип калды. Рахмат. Андан кийинки суроо мындай да, аз камсыз болгондорго 100 миң сомдон акча берилди да, азырчы. Ошонун жалпы көлөмү канча азыр? Быйылкы берилген суммасы. Өзү аз камсыз болгон жана социальный кредитке 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Ошо 10 миң кишиге, 10 миң үй бүлөгө. Кыргызстан боюнча 10 миң эле үй бүлө. 10 миң үй бүлөгө. Быйыл 1 миллиард акча. 1 миллиард акча. Бул кайтарымсыз болду да, туурабы? Бул кайтарымсыз, ооба. Бирок эң жакшы болду да, баардык жерде барганда элибиз жакшы мындай ойдо калып атат да, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин иштеп ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ишкердик кылуу боюнча, бул жеп аны жок кылуу эмес, анын ишкердик боюнча, ошону иш үйрөтүү боюнча жана мамлекетибизге салым коштун үй бүлөсүн эмес, мамлекет. Бул жакшы иш болду да. Бул мындай алгылыктуу иш. Бул боюнча ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки бул быйылкы жыл биринчи квартал боюнча жакшы көрсөткүчтөр аткарылды. Бир гана мен тактоочу турууда, азыр Минфин менен Минэкономдун айырмасы болуп калып атат да. Салык 98,8 болуп атат. Данияр Жолдошевич, сизде андан көбүрөөк. Өзүң тактап койсоң, анан 104 деп атат, сиз Данияр Жолдошевич таможняны. Минфин айтып атат 105 депчи. Ошону экөөңүздөрдү айырма болуп атат да, бирок аткарылыш боюнча жакшы, сөз жок ал боюнча. Айбек Алтынбекович, негизи биздин даныйлар бир эле. Биздики совокупный доход, алган неналоговый доходдор бар, трансферттер ичинде отурат. Минфин эмес менен бөлүп атат. ГНСдин доходу республикалык бюджетте. Биз жалпы эмени айтабыз да. Рахмат. Анан балык чарбасы боюнча дагы айттыңыздар да, мындай жакшы 0,8% өсүү бар. Өсүү болду дедиңиздер, туурабы? Эми бир суроо да, карасаңыздар, Айыл чарба министрлигине караган өзгөн районунда 170 гектардан ашык балык чарбасы бар да. Былтыркы 22 жылга болгону 500 миң сом гана киреше деп берген да. Болгону 500 миң. Ал эми андан кичинекей бир эле балык чарбага бир кирешесине эч кандай туура келбейт. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн бу мамлекеттин ишканасына жакшы көңүл бурулбайт да? Айбек Алтынбекович, негизи ал объемдору азыр эми ачык айкын болот. Анткени өзүңүздөр билгендей жакын арада Россия Федерациясынын ветеринардык службасы келип, ар бир чарбаны учетко алышкан да. Азыр ар бир чарба эмес, ар бир көлчүгү учетко алынат. Ал негизи ошол чарба юридикалык наамдалыш керек. Андан тышкары ар бир көлчүгүн нумерациясын коюп, ошонун көлөмүн санайт. Эгерде переработка цехке бергенден кийин кайсы көлчүктүн канча объему келери бар тең далилденет да. Ошондо жанагы бүт прослеживаемость болот биринчиден, экинчиден жанагы салык кодексинде калып атканда
ЭТТНга регистрациясын 1 жылга узарттык. Азыр ушул жыл ичинде биздин дыйкандарды да ошону кайра туура пайдаланышты. Бардык жерлеринде салык инспекторлору үйрөтүп атат азыр аларды. Анткени эгерде аны эметпесек, мынакей ээптин алкагында дагы андай ачык айкындуулукка жетпей калдык да. Ошон үчүн азыр бардык бирдиктүү мындай эрежелерге өтүп атабыз. Туура, рахмат, Данияр Жолдошев. Көлөмдөрү да көрүнүп калат да. Да, Кыргызстан биздин тарыхыбызда биринчи жолу балык чарба экспорт чыгарып атабыз да, балык боюнчачы. Бул тарабына, бул эмеге жакшыраак көңүл буруш керек, сөзсүз түрдө бардык тарабынан. Андан кийин Айыл чарба министри Нурдин мырза, сиз айтсаңыз, жанагы мамлекеттин балык чарбасы айыл чарбасына караган. Сиздердин карамагыңыздар дагы. Болгону 500 миң эле сом киреше берип атат да. 170 гектарда турат. Ал эми бир эле гектарда турган жеке менчик балык чарба миллион кирешени киргизип атат да. Да, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Айбек Алтынбекович, бул маселе боюнча биз негизинен өзгөн балык чарбасы боюнча мындай деп кетет элем. Буга чейин балык өндүрүү өтө эле жокко эседесек болот. Ал негизинен жерлердин баарын ошол жанагы күрүчкө, жана шалы өстүрүүгө арендага берип жүргөн. Былтыры биз жана Өзбекстан менен келишим түзгөнбүз, жана жол картасын 2 министрлик. Ошон негизинде биз атайын ошол жерге бир пункт кылып киргиздик эле, ошол өзгөн балык чарбасынын базасында ошол балык өндүрүүнү уюштуруу, кайра жандандыруу боюнча. Бүгүнкү күндө азыр Өзбек тарап менен ошол биздин балык чарбасы, алардын балык чарбасы азыр тиешелүү жумуш жүргүзүп атышат. Ошонун жыйынтыгы менен анан балык чарбасын өндүрүүнү ошол жакта жандандыруу боюнча жумуш алып барабыз. Нурдин мырза, мындайда өткөндө да министрге дагы айттым эле, ушул маселе боюнчачы. Мамлекеттик ишканалардын бардыгы кирешени жакшы бериш керек да, иштеш керек, көңүл буруш керек да. Биз ал жердеги бир иштебей турган крышасы мощный адамды коюп коебуз дагы, анан эле аракет кыла беребиз да. Болбойт атат да. Бирок биз айтып атабыз, Өзбекстан менен келишим менен деп атасыздар да, биргеликте сүйлөшкөн, жол картасы деп атасыздар да. Биздин ошол жерге жакшы жетекчи койсо элечи, алдыга жылат да. Жакшы жетекчи коюлуп атпайбы? Мисалы үчүн, Кыргызнефтегазда 3 миллиард 400 миллион болдубу? Медер мырза? Жакшы жетекчи келди да, туурабы? Жакшы жетекчинин иштегенинен ушундай жылыштар болуп атат да. Айбек Алтынбекович, өзгөндөгү жана балык чарбасын менин маалыматым боюнча азыркы күндө ошол комиссия түзүлүп, ошол жумуштун жыйынтыгы боюнча текшерүү жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен биз Нурдин мырза, Өзбекстандык келишим кылбай эле, алар менен жол карта кылбай эле, өзүбүз бардык нерсени иштетсек болот да. Бүт нерсени. Бар мүмкүнчүлүк бар. Бизде тоскоолдук көп. Крыша көп, тоскоолдук көп. Ошон үчүн биз өнүкпөй атабыз да. Эгерде биз бардыгына мүмкүнчүлүк бере турган болсок, жакшы иштерге де жылат алдыга. Мүмкүнчүлүк болбойт атпайбы? Ошол боюнча Нурдин мырза, министрге дагы айтып барыңыз, ал жерди көңүл буруш керек.